Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Экономика жана укуктануу бөлүмүнүн тарых окутуучусу Тайшынова Атыргүл Казыхановна. Сабагыбыздын темасы сак уруулары жана алгачкы мамлекеттер. Сабагыбыздын максаты сактар дүйнөлүк тарыхта. Хундардын мамлекети, Усун мамлекети, Даван мамлекети. Көтүлүүчү натыйжалар. Сактар дүйнөлүк тарыхтагы ордун аныктайбыз. Хун, Усун мамлекеттериндеги тарыхый окуяларды салыштырабыз. Даван мамлекетинин ээлигин, чарбачылыгын, коомдук түзүлүшүн талкуулайбыз. Биздин заманга чейин 8-3 кылымдарда Орто Азия республикалары менен Казакстан эле турган эбегейсиз зор мекендикте жалпы жонунан сактар же скифтер деп аталган көп сандаган уруктар жашашкан. Индиялык булактарда сактарды турлар деп аташкан. Ал эми байыркы кытайлык маалыматтарда се эри деп аташат. Сак деген түшүнүк эркин адам, күчтүү эркек, жоокер дегенди билдирген. Борбордук Азиянын элдери жөнүндө маалымат Геродоттун биздин заманга чейин 484-425 жылдары шарттуу түрдө тарых деп аталган китебинде берилет. Анын маалыматтары боюнча көчмөн уруулар Дон дарыясынан Теңиртоого чейин отурукташкан. Анда сактар баштарына чуштугуй калын баш кийим кийишкен, жа, канжар, айбалта менен куралданышкан. Сактардын атчандары эр жүрөктүүлүгү менен айырмаланышкан. Биздин заманга чейин 6-5 кылымдарда Орто Азиялык сактар эки ири уруу союзуна биригишкен. Биринчи союзга массагеттер, абийлер, апасакелер, дебектер, дахирлер жана башка уруулар кирген. Байыркы персиялык булактарда булар Тиграхаут сактары, ал эми байыркы гректерде Орто Карибан сактары деп айтышкан. Которгондо Шуншугуй калпакчан сактар. Бул союзга кирген сактар Каспий деңизинин жана үзбөйдөн тартып, Теңиртоо менен Илле дарыясынын өрөөнүнө чейинки аймакты ээлеген. Экинчи союз Түндүк Индиядан Алайга жана Ферганага чейинки мейкиндикти ээлеп турган. Перстер аларды Хаумаварга, тактап айтканда Хаум чөбүнү урматтаган сактар деп аташкан. Булар Хаум деп аталган өсүмдүктөн ашынан касиеттүү деп эсептелген суусундук жасашкан. Азыркы Кыргызстандын түндүк районунда Тиграхаут сактары, ал эми түштүгүндө Хаумаварга сактары жашашкан. Сактар байыркы чыгыш Иран жана байыркы түрк тилдеринде сүйлөшкөн. Көбүнчө европеид түзмөлүндөгү уруулардын союзу болгон. Тиграхаут сактарынын айрымдарында монголоидтик белгилер кездешкен. Сактардын түрк тилдүү элдердин ата-бабаларынан болгон деп эскертсек да болот. Жаратылыш шартына ылайык Кыргызстандын түндүгүндөгү сактар негизинен мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Ферганалык сактар болсо мал чарбасын дыйканчылык менен айкалыштырылган. Мал чарбасында коро-коро койлорду, төөлөрдү, жылкыларды багышкан. Дыйканчылыкка ылайык жерлерди сууга өнүккөн.
буудай, арпа, таруу айдашкан. Сүт менен эт сактардын негизги азык түлүктөрүн түзгөн. Жүндөн, өсүмдүк буласынан жип-ийрип кездеме токушкан. Кыргыздардыкына окшош кийизден жасалган шуштугуй калпактарды кийишкен. Териден кийим тигип, ат жабдыктарын, идиштерди жасоо кеңири таралган. Биздин заманга чейин 6-кылымда Тиграхаут сактары өзүнүн көз каранды эместиги үчүн күчтүү перстер менен кармашат. Персиянын падышасы Кир-2 биздин заманга чейин 530-жылдары Тиграхаут сактарына талкуулоо үчүн 200 000 күчтүү аскерлер менен аттанат. Бул согушта сактардын башында ханыша Тамирис турган. Адам каны суудай аккан. Бул кырдында перстен жеңилип, Кир-2 өлөт. Балдар, азыр биз сактардын ханышасы Тамирис жөнүндө видеого көңүлүңүздөрдү бургула. Бул жол менен биздин заманга чейинки 6-кылымда жашаган сактардын башчысы Тамирис 5 жашында эле атка отуруп, ээн талага чаптырып жүргөн. Тамиристи атасы жаш кезинен баарына үйрөтүп, ал 6 жашында колуна кылыч алып, колдонууну үйрөнгөн. Ахеменилер державасынын падышасы Кир-2 сактарды баш ийдирүү үчүн Орто Азияга кол салган. Кир-2 өзүнүн элчисин жиберет. Ал Тамиристи ага турмушка чыгууга жана эки элди согушсуз бир мамлекет кылып бириктирүүнү сунуштайт. Бул сунуштан сактардын ханышасы Тамирис баш тартат. Ханыша ата журтунун көз карандысыздыгы үчүн күрөшүүнү чечет. Тамирис амал менен Кирди колго түшүрүп, анын башын, канкор башын канга тойсун деп, кан толтурулган чаначка салдырган. Сабагыбыздын экинчи максаты хундар мамлекети. Хундар биздин заманга чейин 1000 жылдыктын башында Борбордук Азиядагы байыркы көчмөн калктар. Түрк элдеринин байыркы ата тегинин бири. Биздин заманга чейинки 3000 кылымдын акырында хундар азыркы Борбордук Монголия менен Байкалдын боюнда жайгашкан. Ушулдордо Моде Шануй падыша колбашчы болгон. Хундар дунхуларды, байыркы монголдордун ата теги, жана юэжилерди жеңип алышкан. Андан кийин Кытайга жортул жасаган. Император Лю Бан аларга салык төлөөгө аргасыз болгон. Биздин заманга чейин 1000 кылымда хундардын дагы бир кол башчысы Чежи батышка жортул жасап, кыргыздарды жана алардын түндүгүндөгү Денлиндерди талкалаган. Биздин заманга чейин 1-кылымдын ортосунда хундар Кытайга убактылуу сөз жүзүндө баш ийген. Кытай тарыхчысы Сыма Сянь биздин заманга чейин 145-86 өзүнүн Ши Сизи тарыхый жазмалары эмгегинде белгиленгендей, биздин заманга чейин 201-жылдары хундардын падышасы Моде Шануй. Кытайлар Шануй деген сөзү теңир, куту дегенди билдирет. Түндүккө жана түндүк батышка согуштук жортулдарга чыккан. Бул жортулдарда ал көз каранды эмес, бир катар Кенгун, Диннин, Синни жана башка урууларды каратып алган. Бул маалыматтын кыргыз тарыхы үчүн мааниси өтө зор. Кенгун деп кытайлар байыркы кыргыздарды аташкандыгы илимде толук далилденген. Ушул маалыматтан кыргыздар биздин заманга чейин 3-кылымдын аягында эле болгондугун, алар ээлик кылган жерлери бар экендигини билебиз. Ошентип, кыргыз деген этноним түбү түрк тамырынан тараган азыркы элдердин ысымдарынын эң байыркысы болуп саналат. Сабагыбыздын 3-бөлүгү Усун мамлекети.
Усун этнонимі байыркы түрк тилинен которгондо он урук эл. Ус урук, ун он дегенди түшүндүрөт. Усундар адегенде хундар жана южелер менен конушулаш болуп, Улуу Кытай дубалынын батыш жагында көчүп жүрүшкөн. Алардын бир бөлүгү биздин заманга чейин 160-жылдары сактарды жана южелерди талкалап, Теңиртоо жана Жети сууга көчүп келишкен. Көп убакыт өтпөй чыгыштан хундар менен батыштан Талас дарыясынын түштүктөн Фергана жана Чыгыш Түркистан менен чектешкен жаңы мамлекет түзүлгөн. Түндүктө усундардын ээлиги Балхаш көлүнө чейин жеткен. Усундардын падышасы Күнбак, Күнби деген титулду алып жүргөн. Алардын борбору Чигу же Чигучен деген шаар болгон. Бул сөздүн котормосу кызыл өрөөндөгү шаар. Акыркы жылдардын археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында боюнча бул шаар Ысык көл областынын түбүндө калып кеткен шаар деп айтышат. Биздин заманга чейин 1-кылымдын башында усундар мамлекетинин кунбагы Үнгүйми такка отурганда Фейван деген атка ээ болгон. Ал дагы кытайлык хан кызына үйлөнгөн. Фейван хундарга каршы биришкен согушка аракетин жүргүзүү жөнүндө хан империясы менен келишим түзөт. Биздин заманга чейин 71-жылдары усундардын 50.000 аскери кытайлардын 160.000 кишилик армиясы менен бирдикте аракеттенишип хундарга кыйраткыч сокку урган. Натыйжада чоң олжолу 40.000 түткүн жана 700.000 башмал болушту. Ошол эле жылы алсыраган хундарга кытайлар дагы бир нече жолу кол салып талкалашат. Ошентип мурдагы кубаттуу дөлөт кыйрап жок болгон. Биздин заманга чейин 64-жылдары Фейван Кунбак дүйнөдөн өтөр алдында Кытай аялы төрөгөн уулу Юань Гуйминди падышалык тактын мурашчысы деп жарыялаган. Сабагыбыздын 4-бөлүгү Даван мамлекети. Кыргызстандын курамына кирген Фергана өрөөнүндө биздин заманга чейин 1000 жылдыкта эл отурупташкан дыйканчылык маданияты өнүккөн мамлекет пайда болгон. Бул мамлекет миңдеген жылдарды камтыган тарыхый өсүшкө ээ. Бирок ал тууралуу жазуу жүзүндө маалыматтар биздин заманга чейин 2-1 кылымдарда тартып гана кездешет. Тарых булактарында байыркы Фергана мамлекети Даван деп аталган. Фергана, Даван аталыштары байыркы түрк тилинде перидей сулуу жер, ажайып коз жер дегенди түшүндүрөт. Перстер бул мамлекетти Сок деп аташкан. Ал эми кытайлар Полоно деп аташкан. Фергана өрөөнүндө биздин заманга чейинки 1-1000 жылдыктын башында отурукташкан жер иштетүүчүлүк маданияты өнүккөн Кытай булактарында Даван деп аталган мамлекет өкүм сүргөн. Даван мамлекетин жергиликтүү династиялардын башчылары башкарган. Анын бийлиги Аксакалдар кеңеши тарабынан чектелип турган. Аксакалдар кеңеши мамлекет башчысын тандашып, тактыга отургузуп, түшүргөнгө укуктуу болушкан. Тынчтык жана согуш, башка мамлекеттер менен келишимдерди түзүү сыяктуу жана башка маселелерди чечишкен. Даван мамлекетинде жылкынын асыл тукумдары өстүрүлгөн. Аттарды көктөн түшкөн аргымактар деп эсептешкен. Бул аттарды Кытай императору Уди алганга кызыктар болгон. Давандыктардын калкы 60.000 үй бүлөдөн 300.000 адамдан турат. Даван мамлекетиндегилер жүзүмдөн шарап жасашат. Бай адамдар жүзүмдөн жасалган шарапты сакташат. Ал бузулбай узак убакытка чейин сакталып турат. Давандыктар жүзүмдөн жасалган шарапты жакшы көрүшөт. Кытай саякатчысы, дипломат Цжан Цан. Даван шаарлардын бирикмелеринен турган. Ферганада 70-ке жакын шаарлар болгон. Мамлекет
өнүккөн чарбасы менен өзгөчөлөнүп турган. Борбору Эрши шаары болгон. Давандыктар жериштетүүчүлүк менен алектенишкен. Күлүч, дару, жүзүм өстүрүшкөн. Жүзүмдөн жасалган шарап узак убакытка чейин бузулбай сакталып турган. Ал эми өстүргөн күлүчтөрү Борбордук Азиядагы эң жакшы күлүч болгон. Үй тапшырма. Биринчи. Сактар жөнүндө эссе жазасыңар. Экинчи. Хун, Усун мамлекеттерини Вендин диаграммасы боюнча салыштырасыңар. Үчүнчү. Даван мамлекети жөнүндө баяндама жазасыңар.